Кутман күн, урматтуу кесиптештер. Бүгүн биздин Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети 80 жылдык мааракесине карата филология илимдеринин доктору профессор Амангелди Абджапарович Бекбалаев агайыбыз менен сүйлөшкөнү келгенбиз. Анткени биздин ушул сыймыктуу агайыбыз 1998-2001 жылдары Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору катары кызмат өтөгөн. Агай, сизге мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ыраазычылык билдирем. Ушул сиздин өзүңүздүн алтындай убактыңызды бөлүп, биздин ушул баягы биздин университеттин бир учурдагы жетекчиси катары, экинчиден ушу педагог катары ушул биз менен маектешүүгө убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдирем. Анан мен сизге ошо бир-эки суроом бар эле. Сиз жанада жогоруда айттым, 1998-2001 жылдары Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору катары кызмат өтөгөн учуруңузда сиз ал убакта өзүңүзгө белгилүү болгондой, ал убакта биз Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети болчубуз, бирок Ишеналы Арабаевдин ысымын алып жүргөнбүз. Ошол учурда сиз үчүн кайсыл педагогикалык адистиктер приоритеттүү эле? Эми приоритеттүү деп мен ойлойм. Биринчисинен өзүм мен кесибим чет тилдер боюнча адистикмин. Ошо биринчи ошо англис тил, немис тил, тилдерди, чыгыш тилдерди. Атайын ошого борбор түзгөнбүз, ошондо чыгыш тилдер борбору деп. Азыр институт болуп калыптыр, азыр барбы? Ошол институт бар деп ойлойм. Аяктан ачканбыз 5-6 тилдерди, жаңы тилдерди, араб тилин, түрк тилин, фарси тилин, корей тилин, кытай тилин ошол жактан ачканбыз. Анткени биринчи тилдерди өнүктүрөлү деп, тилдерди изилдейли деп, тилдерге окуталы деп, ошо тилдерге мен көңүл бургам. Андан тышкары жана калган эмегелер, жанагы калган эл керектүү, ошол мезгилде керектүү эмелер керек болчу. Логопед, балабакча, воспитательдер, тарбиячылар, майда класста 1-4 класстын мугалимдери керек болчу. Ошого адамдарды абдан агитация кылып, жүргөтүп, ошондо биринчи жыл мен 2008 жылы келгенде 3431 студент бар болчу. Анан бир жылда биз аны көбөйтүп 13 миңге көбөйттүк. Бирок ошо көпчүлүгү 2,5 миңни 3 миңдик бюджет калганда бар контракт калды. Ошондо айылдарга барып, бүт мугалимдерди жиберип, эметип, ушул кыздарга, көпчүлүк кыздар келет экен, бияка кыздарга биринчи мугалим болуш керек. Айылга барсаң мугалимдик иш, баарына ылайыктуу кыздарга деп ошентип атып биз алып келгенбиз бүт баарын. Адамдарды чогултуп, экзамендерди өткөзүп, жеңилдетип 13,5 миң киши алганбыз биринчи жылы. 13,5 миң киши? 13,5 миң киши алганбыз. 3 миңден 13,5 миңге көбөйткөнбүз биринчи жылы. Көбөйткөнбүз. Анан бүт аудитория жетишпей, анан куруп, анан жана эмелерди ремсой бригадаларды чакырып, өзүбүздө иштеп, мына силердин проекттериңер дурус сакпайчу да, кафедра болчу, балта көтөрүп алып койчу иштечи. Кафедра курчу, кафедранын эмелерин. Ооба, туура айтасыз. Дурус Исакбаевич да бизде азыр окуш иштери боюнча биринчи проректордун кызматын өтөп атат. Анан ал киши да өзүнүн эскерүүсүндө айтты, 4-корпус ал убакта жатакана болчу, 1998 жылы окуу корпусуна берилип. Анткени сиз айткандай ошо студенттердин көп алуусу менен аудиториялар жетишпей ушул жатакананы окуу корпусуна айландырганбыз деп айтканы бар да. Ошондо сиздин ошол жетекчилик кылган учурда кандай бир өзгөрүүлөр болду эле биздин университетте? Эми ал мезгилде, ошол мезгил мындай айтканда, орусча айтканда переходный момент болчу. Эмеден өтүп, жана советский системадан өтүп, жана ошо 1000 жылдыктын, 2000 жылдыктын ортосу советский системадан өтүп, ошо өтүп атканбыз. Абдан бир жагы бюджет бар, бир жагы государственный заказ, бир жагы контракт коммерческий, чогултабыз студенттерди.
общем оор болчу. Анан пландарды мындай караса, жанагы учебный пландар, типовой программалар баары эски советский калып турду. Анан иштеп чыгып бүт канча кыйналдык баарыбыз. Бүт учебный отделдин баары отур, баарыбыз иштеп, аны жана практикадан өткөрүп, туурабы, туура эмеспи деп абдан көп иш экен. Бул деген жанагы мен азыр түшүнүп атам сиз иштегениңиз. Абдан көп эме иш болду жанагы. Учебный 1 сааттын туура эмес келсе бүт эмелер туура, блоктор туура эмес болуп калат. А блоктор туура эмес болсо курстар туура эмес болуп калат. Госэкзаменге чыкпай калат. Амангелди Абжапарович, жогорку окуу жай үчүн билесиз да, тиги лицензиянын, аккредитациянын талабы боюнча дагы сөзсүз профессордук окутуучулук курамдын 40% кем эмеси окумуштуулук даражасы болсун деген маселе ал убакта дагы бар болчу. Анан ушул маселе ошол убакта кандай чечилди? Окумуштуулук даражасы барларды азыр биз бардык окуу жайлар биз талашабыз да. Эгерде ал мыкты адис болсо, анын окумуштуулук даражасы же илимдин кандидаты же илимдин доктору болсо, анан эгерде ал бир адистикти ачалык десек, лицензия алалы десек да, же аккредитациядан өтөлү десек дагы ушул талапка жооп бербесе, бул бизге уруксат берилбейт. Ошо сиз жетектеген убакта дагы ушундай маселе бар болчу. Анан ошол маселени кандай чечтиңиз? Ошол убактагы жана сиз өзүңүз окумуштуу катары дагы мен сөзсүз ишенем сизге. Ушул профессордук окутуучулук курамдын сапаттык курамды жогорулатты деген ишенимдемин. Андан сырткары ошо сиздин окуучуларыңыз дагы бизде бар болушу керек. Эми жанагы лингвистикалык тил илими боюнча спецсоветтерде өзүбүз түздүк. Анда ВАК бизде эме болчу, Усен Асанов мындай түшүнүктүү киши болчу, анткени ал ректор болуп иштеп жүргөн киши болчу. Макул берди. А калгандарына эмне кылабыз эми? Калгандарына мындай айтканда подготовка кылдык. Абдан даярдадык, аспирантурага жибердик, докторантурага жибердик. Сиз кылган, сиз жасаган ийгиликтер азыр дагы улантылып атат. Агай, анан биз сизге анча дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдирем. Дайыма аман болуңуз, бар болуңуз, көп жашаңыз. Анан биздин илимди мына көтөрүп, дайыма ушул өзгөчө тил илимдерин көтөрүү боюнча салыштырма типологиялык изилдөөлөр боюнча теория болобу, тил илими болобу, бардык жактан өзүңүздүн салымыңызды кошуп келе жатасыз. Ошол ийгиликтериңиз мындан ары да улана берсин. Анын үчүн сизге мен дагы бир жолу ден соолук каалайм, бар болуңуз. Анан агай, биз университет сиз менен сыймыктанабыз. Окутуучуларга, студенттерге, бүт иштегендерге, окугандарга ден соолук, жакшы нерселердин баарын куттуктайм. Менде жакшылык болсо ушу дүйнөдө ошонун баарын ошого мен каалайм. Сиздердин мугалимдериңерге, окуучуларыңарга, студенттериңерге баары ден соолукта болсун, Кудай сактасын ошол. Урматтуу профессордук окутуучулук курам, бүгүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой 1998-2001 жылдары Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик ал убакта педагогикалык университетинин ректору Бекбалаев Амангелди Абжапарович менен болгон маектибиз ушу менен аяктады.